Ыйык жазууда жазылган. Теңир мындай дейт: адамдан үмүттөнгөн, өз денесин тирек кылган, жүрөгү теңирден алыстаган адамга каргыш. Теңирден үмүттөнгөн, теңирге таянган адам баталуу. Бир эң маанилүү нерсе биздин чөнтөктөгү көп акчабыз, бай тууганыбыз, биздин күчтүү денебиз, жакшы тааныштарыбыз биздин үмүтүбүз болуп калбашы керек. Биздин үмүтүбүздүн бир гана булагы Кудай Теңир өзү гана болушу керек. Кудайдын сөзүндө мындай делет: Ыйсага ишенүү аркылуу бизге бул ырайымга жол ачылды. Ошол ырайымга бөлөнүп, Кудайдын даңкына үмүттөнүү менен мактанып жатабыз. Сизчи? Сиз эмнеге үмүттөнөсүз? Сиздин үмүтүңүз Кудайдабы? Же эртең эле жок болчу нерседеби? Туура нерсеге үмүттөнүү бизди жашоодо чөктүрбөй кармап турат.